Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Орусияда 2023-жылы мигранттардын эмгек патенти кымбаттайт. 2023-жылы Орусиянын көпчүлүк аймактарында эмгек мигранттар үчүн патенттин баасы жогорулайт. Ноябрь-декабрь айларында Орусиядагы аймактардын көбүнүн мыйзам чыгаруу органдары жергиликтүү салык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип, аймактык коэффициенттерди жогорулатты. Бул коэффициенттер мигранттар ала турган эмгек патенттеринин баасын эсептөөдө колдонулат. Орусияда жашаган тажикстандык юрист Мухаммаджан Сабировдун айтымында, Москва шаарында мигранттар үчүн патент 5900 рубльдан 6600 рубльга чейин кымбаттайт. Санкт-Петербургда 4200-дөн 4400 рубльга, Самарада 4419 рубльдан 5720 рубльга чейин жогорулайт. Патенти бар мигранттар киреши салыгын 2 жолуудан төлөбөшү керек. Алар патенттин мөөнөтүн узартуу үчүн акча төлөшөт. Андан соң анын айлыгынан киреши салыгында кармап калышат. Чет өлкөлүк жаран патенттин мөөнөтүн узартуу менен киреши салыгын аванс менен төлөп, айлык алгандан кийин жумуш берүүчү да кармап калууда, дейди юрист. Эмгек патенти Орусияга визасыз кире алган өлкөлөрдүн жарандарынан талап кылынат. Мындай патенттер аларга бул өлкөдө мыйзамдуу иштеп жүрүш үчүн керек. Булак Назар Ньюс KG. Бишкекте тургундар мамыга байлап койгон жаран боюнча милиция маалымат берди. Чүй облустук милициясы Бишкектин чет жакасындагы Акжар жаңы конушунда үйгө ооруга кирген делген жаран боюнча маалымат берди. 6 март күнү белгисиз жаран Аламүдүн районуна караштуу Акжар жаңы конушунун үйлөрүнүн бирине эч ким жоктугунан пайдаланып, үйдүн кулпусун сындырып, ичине кирип, оокаттарын чачып жаткан жеринен үйдүн ээси жаран тарабынан кармалган. Качып кетпесин деп бакка байлап, милиция кызматкерлери келгенде өткөзүп берген деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин ордо менен иш козголгон. Кармалган жарандын өздүгү такталып, ал мурун сот жообуна тартылган 1990-жылы туулган жаран экендиги аныкталып, шектүү катары убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кошумча текшерүү учурунда анын дагы бир нече оорулук фактысына катыштыгы бар экендиги такталды. Учурда тергөө иштери улантылып жатканы кошумчаланды. Белгилей кетсек, буга чейин соц тармактарда тургундар белгисиз жаранды кармап, электр мамысына байлап койгон видео тараган. Булак Супер KG. Жер мунапысы боюнча токтомдун 27-пункту алым салынды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинетинин жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомунун 27-пункту жокко чыгарылды. Бул тууралуу бүгүн президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында министрлер кабинетинин тиешелүү токтому кабыл алынды. Мамлекет башчы 5 мартта Ак Ордо жаңы конушуна күтүүсүз барган. Жергиликтүү тургундар менен болгон сүйлөшүүдө министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы номер 291 токтомунун 27 пункту жер амнистиясы толук ишке ашырууну бир топ татаалдаштырып жатканы белгилүү болгон. Жаңы конушка барып келгенден кийин президент бул маселени тез арада чечип, башка аймактарда да жер амнистиясынын аткарылышын текшерүүнү тапшырды, деп жазат Орунбеков. Ошондой эле ал бардык жергиликтүү бийлик башчыларына, мындан ары жарандар тарабынан жер тилкелерин мыйзамсыз басып алууларына жол бербөө тапшырмасы берилгенин белгиледи. Мындан сырткары президенттин тапшырмасын аткарууну кечеңдеткен жетекчилерге тиешелүү чаралар көрүлөрүн кошумчалады. Эскерте кетсек, Бишкектин чет жакасындагы Ак Ордо 3 конушунун тургунунун үйү 1 мартта түрттүрүлүп, аял балдары менен көчөдө калган видео социалдык тармактарга тараган. Ал күндүн эртеси жерине бир топ жарандар чогулуп, үйсүз калган келинге боз үй тигип беришкен. Ошондой эле президент Садыр Жапаров 5 мартта Ак Ордо конушуна пландан тышкары барып, балдары менен барар жери жок калган аял менен жолуккан. Президент күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу тапшырмасын берген.
Мындан сырткары президент Садыр Жапаров кечээ жер мунапысы мыйзамынын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, анда бул багытта канааттандырарлык эмес иш алып баргандыгы үчүн президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Нурил Алымбаев жана Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алды. Булак суу беркежи. Айгүл Жапарова Москвадагы бир катар билим берүү мекемелерине барды. Биринчи айым Айгүл Жапарова Кыргызстан менен Орусиянын аялдарынын келечеги үчүн диалог аттуу биринчи кыргыз-орус аялдар форумуна катышуунун алкагында Москва шаарындагы бир катар билим берүү мекемелерине барды. Бул тууралуу 7 мартта президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Айгүл Жапарова Орусиянын Гнетсиндер атындагы музыкалык академиясына жана Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайына барганында аталган окуу жайларда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен баарлашты. Ал Орусиянын эң мыкты жогорку окуу жайларында сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин канааттануу менен белгилеп, Кыргызстандан барган студенттерге окууларында ийгиликтерди каалады. Кыргызстандык студенттер белгилүү композицияларды чакан театралдаштырылган оюн зоок тартуулашты. Андан ары Айгүл Жапарова мектеп окуучуларынын тамак ашын уюштуруунун жүрүшү менен таанышуу максатында номер 1253 мектебине барды. Ага билим берүү мекемесинин тамак аш блогуна жеткенге чейин азыктын өткөн ар бир этабы жөнүндө маалымат берилди. Аягында биринчи айым Айгүл Жапарова мектеп тамагын уюштуруунун процесси менен жеке таанышуу үчүн аталган мекеменин ишканасынан түшкү тамактанууга чакырылганы айтылат. Булак суу беркежи. Москвада Кыргызстан менен Россиянын саламаттык сактоо министрлери жолугушту. 7 мартта Россияга болгон иш сапарынын алкагында Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова Россиянын саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кабарлайт. Маалыматка ылайык жолугушуунун жүрүшүндө тараптар саламаттык сактоо тармагындагы эки тараптуу Кыргыз-Россия кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Тактап айтканда, ведомстволор аралык деңгээлде, анын ичинде медициналык мекемелердин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн туруктуу динамикасын белгилешти. Калктын ден соолугун чыңдоодо жана медициналык жардамды уюштуруу тутумун бекемдөөгө багытталган биргелешкен ишти жандандыруу боюнча өз ара ниеттерин ырасташты. Министр Батырова Россияда иштеген кыргыз жарандарынын үй-бүлө мүчөлөрүнө медициналык жардам көрсөтүү, ошондой эле бардык чет өлкөлүк жарандар үчүн колдонулган медициналык кароодон өтүү тартибин жеңилдетүү менен байланышкан маселелерди чечүүнүн өз ара алгылыктуу варианттарын табуу максатында диалогду улантуу зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө медицина тармагында таржиба топтоп жана алмашууну улантууну, ошондой эле көп тараптуу форматта, анын ичинде медицина кызматкерлеринин эл аралык саламаттык сактоо иш-чараларына катышуусу аркылуу кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгү белгиленди. Булак Назар Ньюс Кейджи. Филиппинде күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. АКШнын геологиялык кызматынын сайтына ылайык, Филиппиндин Давао аймагында күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөө Даваодогу Дао-де-Оро провинциясында болгон. Очок чөлкөмдүн административдик борбору жана Минданао аралынын башкы порту Давао шаарынын 63,7 километр алыстыкта жайгашкан. Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору булак 10 километр тереңдикте экенин билдирди. Филиппиндин Вулканология жана сейсмология институтудагы жер титирөөлөр күтүлүп жатканын билдирди. Азырынча жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Булак Назар Ньюс Кейджи.